Эртөштүк жер астына улам тереңдеп кете берди. Канча мезгил өтсө да кеч кире турган эмес. Айлана тегеректи мурдагысындай эле закымдаган сарыгыч жарык каптап турду. Кеч качан кирээрин сураган Баатырды жолдоштору таң кала карашты. Көрсө жер астында кеч деген болбойт экен. Ал эми күндүн кайсыл убак болгонун мезгилди сактоочулар кум сааттары менен ченеп турушат экен. Жер астындагы жарыкка карабай Төштүк эс алганы кыңтайды. Анын жаңы достору чоң асканын түбүндөгү бөлөк бөтөн көздөрдөн далдоо жерге чатыр тигишип өргүмөк болушту. Бул дүйнөдө көкдөөнүн да желмогуз кемпирге окшогон жаны бирге көрөр көздөрү, угаар кулактары арбын эле. Төштүк уктагыча бала кыял баяоо маамыттардын ойногонун карап өзүнчө күлүп жатты. Алар ары бери так секирип, кийик көрсө артынан калбай сая түшүп ойдон ойго, кырдан кырга кууп, өздөрүнчө эле жаш баладай жыргалга батып жүрүштү. Төштүк эч нерседен чочулаган жок. Бирдеме болсо көрөгөч көз Маамыт менен жертиң шар Маамыт дароо кабар айтмак. Ушинтип жатып анын көзү илинип да кетти. Бир кезде Төштүк чуручуудан улам ойгонсо, каяктандыр кайсы бир жандыктын кыңшылаганы угулгансыйт. Баатыр көп түшүнө бербей досторун карады эле, жертиң шар Маамыт аюу орго түшүп калган баласын чыгара албай өкүрүп жатканын түшүндүрдү. Төштүк дароо эле ордунан атып туруп жардамга шашылды да, терең орго түшүп барып мамалакты алып чыкты. Аюу ал жаны калбай, өлгөн жанды тиргизген, өчкөн отту тамызган Төштүк сага өмүр өткөнчө ыраазымын, жүнүмдөн жулуп ал да, керек болсом күйгүзүп кой, ошол замат жетип келем деп жалынып калды. Андан ары жол жүрүп баратышып, достор дагы бир окуянын күбөсү болушту. Марал бугу кууп жүрүп, Илибирстин баласы түбү терең жарга түшүп кетип, буту кыпчылып, жараланып, арып ачып, кыңылдап, араң эле үн чыгарып калыптыр. Маамыттар колдорун кармашып, жейрен секиртпести жарга түшүрүштү да, ал Илибирстин баласын кармап, алардын баарын Төштүк дароо эле өйдө жакка сууруп чыкты. Аңгыча баласынын коркуп кыңылдаган үнүн уккан, жүнү жылтылдаган Илибирс жетип келди да, Төштүккө ыраазычылыгын билдирип, ал дагы мурутунан жулуп берди. Алар андан ары ашуунун белине чыга берерде, керилип жаткан өрөөндү, анын бир четиндеги чоң шаарды көрүштү. Шаардын заңгыраган сарайлары, зобологон күзөт мунаралары алыстан эле көзгө көрүнөт. Төштүк сактык менен эки жагын карады да, жүрөгү бирдемени сезгенин байкады. Чал куйрукта үн жок. Жада калса эртеден бери бака-шака түшүп келе жаткан Маамыттар да көкдөөнү эстеп тынчып калышты. Алар да ылдыйлап келишип, күйүп жаткан шалбаага кез болушту. Жертиң шаар Маамыт өрттүн чок ортосун көрсөтүп кыйкырып жиберди. Кумурсканын уюгу экен, жардам сурап кыйкырган үндөрүн угуп жатам. Кудай жалгап, жакын жерде агып жаткан булак бар экен. Ана-мына дегиче ачып көздү жумганча, Төштүк чал куйруктун тердигин сыйрып алды да, ага кошуп оролгон кийизди досторуна бере салды. Анталаңдап суу ташый башташты. Эмнеси болсо да өрттү баарлап атып араң өчүрүштү. Бир кезде чарчап чаалыккан, тердеп тепчиген булардын тегерегине ого эле көп кумурскалар чогулуп калышты. Дөбөчөгө сары көздүү, канаттары узун, анан муруту бар эң чоң кумурска чыгып келди да: "Силерге аябай ыраазыбыз, достор. Силер кумурсканын элин оттон сактап калдыңар. Бизди кичине синтпегиле, керек учурда жардамыбыз тиет. Бир бутумду жулуп берейин, Эртөштүк. Өзүң менен кошола жүр. Керек болгондо түтөтө койсоң, кай жерде болбойлук жетип келебиз", деди. "Рахмат сага, кумурскалардын падышасы. Ушунчалык досторум болуп туруп, кантип кырсыкка кабылайын" деп, Төштүк алардын сый мамилесине жетине албай ыраазы болду. Төштүктөр шаарга жакындап келишти. Достор бак-дарактарга жашынышып, эми мындан ары эмне кылуу керектигин ойлоп жатышты. Ар кимиси Төштүктүн шаарга кантип кириши туурасындагы ойлорун айткандары менен, көкдөөнүн желдеттери аны дароо эле таанып, кармап алышаарын түшүнүп да турушту. Эртөштүктүн келе жатканын көктөө эчак эле уккан. "Мени уккулачы", деди буга чейин сөзгө кошулбаган жертиң шаар Маамыт. Ал жерге кулагын төшөп, алыстагы сүйлөнгөн сөздөрдү кунт коюп тыңшай баштады. Бул жерден көп деле алыс эмес жерде көктөөнүн сыйкырлуу уйларын таз деген таз уйчу кайтарат экен, деди жертиң шаар Маамыт. Ал уйларды күн сайын дайранын арка yüzүнө жайып келет экен. Дайра терең экен, уйча дегенде сыңар мүйүз уйду алдыга салат экен. Ал уй сууну куйругу менен чапканда суу тартылып, уйлар бүт өтүп кетет экен. Сарайга уйлар жеткенде таз аларга "Байлангыр уюм, байлан", анан "Саалгыр уюм, саал" десе уйлар өздөрү эле байланып,
өздері эле саалып калат экен. Менин оюмча эр төштүк мына ошол таздын кейпин кийсе гана ошол көктөөнүн сарайына кире алат деди. Жертиң шаар Мамыттын сунушу баарына жагып калды. Эр төштүктүн достору шаарга эч кимди шекшинтпей оңой эле кире алышмак. Чал куйрук болсо киши карабаган чобур атка айланмак болду. Көктөөнүн уйчусу шалбаада коңурук тартып уктап жаткан. Оттоп жаткан уйлардын үстүндө үймөлөктөнгөн сайгак менен чымын-чиркейдин көптүгү тим эле жерге түшкөн тумандай. Таз жалгыз көзүн ачкыча Мамыттар аны буйдамга келтирбей баса калышты да токойго сүйрөп жөнөштү. Сары уйлар жерден баштарын таңдана көтөрүшүп, бакырайган кайгылуу көздөрү менен тазды узатып кала беришти. Эр төштүк таздын айры куйрук кийимдерин кийди. Мамыттар болсо анын башына букачардын ширисин кийгизишти. Баатыр сол көзүн чүпөрөк менен байлаган соң, жалгыз көздүү таз уйчунун өзү болду да калды. Бул кезде чыныгы таз аюунун үңкүрүндө кайтарыкта жаткан болчу. Достор акыркы согуш кеңешине чогулушту. Көрөгөч көз Мамыт шаардагы кишинин көптүгүн, жер алдындагы өлкөнүн эли бүтүндөй шаарга самсып келип жатышкандарын кабарлады. Жертиң шаар Мамыт көктөө жер үстүнөн уурдап келген куйту күңдөн балалуу болуп, ошого чоң төбөт көрүп жатканын айтты. Ошентип, эр төштүк менен Мамыттар бири-бирине ийгилик тилешти да ар тарапка бөлүнүштү. Киши таанылгыстай болуп өзгөргөн эр төштүк чобур атты улам-улам камчыланып токойдон ачыкка чыкты. Өздөрүнүн көнгөн уйчусун көргөн уйлар баштарын жерден көтөрбөй оттой беришти. Бетегиде тынч жайылып жүргөн мал төштүктүн ичин уйгу-туйгу кылып эсине алыстагы кыргыз жерин түшүрдү. Жер үстүнө азыр эле атып чыгып үйүнө чаап баргысы келди. Ал келинчеги менен болгону 7 гана күн бактылуу болгонун эстеди. Чүрөктөй сулуу кенжекенин элеси аны муздак суу сепкендей эсине келтирди. Жер үстүндө аны колуктуусу чыдамсыздык менен күтүп жаткан. Көктөөнү жеңип жер үстүнө чыгамын деп өзүнө өзү эр төштүк сөз берди. Уйларды жыйнап, төштүк аларды дайраны көздөй айдап жөнөдү. Шашканынан ал уйларды арка өзгө кантип өткөрүүнү унутуп коюп, эй чүрөктөр үйгө жөнөгүлө дээри менен уйчунун башка экенин сезген сасык мурундар жээкте сайгак тийгендей чак-чалекей чаң тополоң түшүрүп калышты. Эмне кылаарын билбей калган төштүк аларды бирден кармап арка өзгө ыргыта баштады. Жүрөктөрү түшүп калган уйлар ого бетер катуу мөөрөшүп, жин тийгенде жолундагылардын баарын талкалаган зор пилдерди эске салды. Чал куйрук төштүккө сыңар мүйүздүү уйду табуу керектигин айта берип чарчап бүттү. Бир кезде «Ой, таз, сага эмне жин тийгенби? Же уй кайтарганды унутуп койгонсуңбу?» деген катуу үн жаңырды. Эр төштүк бурулуп, арка өздө турган көктөөнү көрдү. Чын эле дайранын аркы жээгинде полтоодой эпсиз чоң көктөөнүн өзү турган. Төштүк өзүн анын алдында, жолборстун алдында турган улактай сезди. Жер астындагы дүйнөнүн падышасынын мингени калдайган кара тулпар эле. Көктөөнүн колуна алган камчысынын чоңдугу теректей, куруна кыны жок кылыч кыстарып койгон. Дөөнүн заардуу көздөрү аты бүйчүдөй төштүктүн денесин көзөп өттү. Эр төштүк коркконунан эми гана Мамыт айтканды эстеди. Бактыга жараша чал куйрук сыңар мүйүз уйдугөрү калып, Баатырдын алдына айдап жетип келди. Төштүк аны мүйүзүнөн алды да сууга сүйрөп жөнөдү. Ал түшүнө койгонсуп сууну куйругу менен бир чапканда, суу тартыла түштү да уйлардын баары кечүү менен суудан өтүшүп сарайга чубап жөнөштү. Эр төштүк да көзүнүн кыйыгы менен көктөөнү карай коюп, алардын артынан түштү. Кудай берсе баары тең билинбей калганса да. Кичине тынч алган көктөө жан жөөкөрлөрүн ээрчитип, өзүнүн хан сарайын көздөй бет алды. Алардын бар экенин, көктөөнүн үрөй учурган түрүнөн жүрөгү түшкөн төштүк байкабай да калыптыр. Шаардын ичи тим эле аарынын уюгундай, дөөлөр, алптар, перелер бири да калбай көктөөнүн тоюна келишкен. Эр төштүк сарайдын кире беришинде таш болуп катып калган ак ченемди, анын жанындагы бутактары салбырап, жер чийип, тал болуп өсүп турган конокбайды көрдү.
уйларды короого киргизип саалгыла деп коюп, төштүк сарай турган аянтка чыкты. Ар тараптан келген коноктор эбак эле аянттын чок ортосундагы каардуу көктөө мык чыйып олтурган эбегейсиз чоң такты тегеректеп отуруп калышыптыр. Төштүк анын жанындагы орой бешенеси суук, азыр эле жеп жиберчүдөй болуп ар кимдин жүзүнө тикирейип тигилген желмогуз кемпирди көрдү. Баатыр элдин ичиндеги өзүнүн досторун, жээрен секиртпес Мамытты, жертиң шаар Мамытты, эпчил ууру Мамытты, көрөгөчкөс Мамытты да көрдү. Бардыгы тең чыдамсыздык менен тойдун башталышын күтүп жатышты. Бир кезде алдыга жалгыз көздүү алып чыкты да, биздин караңгы дүйнөбүздүн кожоюну, эч кимден жеңилбес көктөөгө даңк, падышабыздын өмүрү узак болсун. Бүгүн анын учун улай турган, чекесинен сылай турган уулу чоюн кулакка арналган мелдештер өткөрүлүп жатат. Ким жеңсе, ал кожоюндан каалаганын сурай алат. Улуу урматтуу көктөө сурагандын баарын аткарат. Анын колунан келбей турган эч нерсе жок деп жар сала гүрүлдөдү. Сүйүнүштөн кыйкырган үндөр жаңырды. Адегенде мелдешке жаачылар чыгышты. Алар атып түшүрө турган жамбыны көрүнбөй калгыча улам арлата беришти. Акырында ошончо элдин ичинен жебелери каяктан болсо да бутага тийген көрөгөч көз Мамыт жалгыз гана калды. Анан жөөгүлүктөрдүн мелдеши башталды. Чуркагандарга кошулган жээрен секиртпес Мамыт желмогуз кемпирдин көз байлаганына карабай эч кимди алдына чыгарган жок. Башында Мамыт дарактын түбүнө жатып уктап калды. Аны баары кууп өтүштү. Жертиң шаар Мамыт кулагын жерге төшөп, досубуздун дайыны жокко деп ыйлактап жиберди. Көрөгөч көз Мамыт карай салса, алардын күлүгү дарактын түбүндө жыргап уктап жатат. Мамыт жаасын мээлеп туруп тартып иди эле, жебе бутактын бирин кесип түштү. Жээрен секиртпес ойгонуп кетти да тура калып чуркап жөнөдү. Бат эле баарынан ашып, желмогуз кемпирдин кыжырына тийип биринчи болуп чыга келди. Ошондон кийин көктөө ат чабыш башталаарын жарыя кылды. Элдин баарынын боорун эзип, төштүк бутунда араң эле турган, даакысы түшүп кабыргалары саналган чал куйрукту минип ортого чыкты. Башы жыдып түшкөн бул тазга көктөөнүн алып учкан тулпарлары менен жарышканды ким коюптур? Бирок шаардан чыгары менен чал куйрук мурдагы өз кейпине келди да, талаа түздү карабай канаттуу куштай учуп жөнөдү. Марага жетерде кайра эле баягы чоорго айланып калды. Элдин баарынын оозу ачылып, төштүк биринчи болуп келди. Өзүнүн кишилеринин утулуп калганына көктөөнүн жини жаман келди. Тактысынан өйдө туруп, мелдеш токтотулсун, жеңгендерге сыйлык деп төштүктү Мамыттарды карады. Кана айтчы тазым, кааларың эмне? Ичинен төштүк Кудайга жалынды да, жер үстүндө көп кереметтер бар деп угам, улуу урматтуум. Көптөн бери бир көрүп келсем деп эңсеп жүрөм. Мына ошол жолду көрсөтүп бер деди. Көктөө төштүккө үндөбөй Мамыттарды карады. Алар таздын сураганын эле аткарсаңыз болду дешти. Дөө төштүккө бурулуп, макул тазым, бир гана шартым бар. Эгер кийиз балта менен дөңгөштү жара чапсаң, сураган жолуңду көрсөтүп берем деди. Жертиң шаар Мамыт төштүктүн кулагына, эми эмне кылам деп капа болбо, кенжекени эстегин төштүк. Колумда кийиз балта эмес, нар кескен деп ойло да, алыңдын жетишинче катуу чап деп шыбырады. Төштүк ортого чыкты да, колумда кийиз балта эмес, нар кескен деп туруп шилтеп калганда, дөңгөш чамынды болуп майдаланып калды. Убада деген убада тазым. Өйдө жака кантип чыгышты кулагыңа шыбырап айтып берейин. Эмнегедир төштүк дароо эле көктөөнүн башын алып таштагысы келди. Бирок желмогуз кемпирге окшогон анын жан жөөкөрлөрүн эстеп ойлонуп олтурду. Көктөө таздын каалоосу ишке ашкыча той тамашаны уланта берүүнү сурады. Чал куйрук, жертиң шаар Мамыт мага көктөө көңөрдүн эмне деп шыбырашканыңардын баарын айтып берди. Кайра жер астына кантип келем деп эмне үчүн сураган жоксуң, Баатыр? Эми көктөө сенин чыныгы таза эместигиңди билип койду да. Ал сага, Мамыттарга угуланган тамак берүүнү буйруду. Андан коркпо. Эпчил ууру Мамыт тамактарды бат эле алмаштырып койду. Кармашка даяр тур, Баатыр деди.